Азыркы учурда мен Кыргыз Улуттук университетинин башкы корпусунун 2-кабатында турам. Саналуу мүнөттөн кийин бүткүл дүйнөлүк илим жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин 100 жылдыгына арналган Түрк дүйнөсү жана Жусуп Баласагын аттуу 2-эл аралык форум өтмөкчү. Алдыда бул тууралуу кененирээк айтып беребиз. 10 ноябрь 2025 жылы бүткүл дүйнөлүк илим күнүнүн алкагында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин 100 жылдыгына арналган Түрк дүйнөсү жана Жусуп Баласагынын 2-эл аралык форуму өткөрүлдү. Бул иш-чара Түрк дүйнөсүнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген изилдөөчүлөрдү, окумуштууларды жана коомдук ишмерлерди бириктирди. Негизги эл аралык форумдун максаты ушу Жусуп Баласагын бул биздин Кыргыздын улуттук сыймыгы экен. Кыргыздын эң көрөнгөлүү улуттук университетине аталып жүргөндүгүн. Ошол улуттук университетте тарбияланып жаткан кесипкөйлөр биздин Жусуп Баласагынын чыгармасында айтылаарын терең жазып бергендигин жаштарга үйрөтүү, жаш муундарга билдирүү. Форумдун негизги багыты улуу ойчул Жусуп Баласагындын тарыхый маданий мурасын терең мааниде кароо болду. Анын куталчу билим чыгармасы түрк жазма маданиятынын гана эстелиги эмес, бүгүнкү күндө да актуалдуулугун жоготпогон философиялык, адеп ахлактык принциптердин булагы болуп саналат. Айрыкча мени таң калтырганы ошо Марокко мамлекетинде, Маракеш деген шаарда өтө билимдүү адамдар көп болду. 1200 адам болду ал жерде. Ошо чоң жыйында бир 30 министр болду болмосо. Ошондо да келип, басып келип, Кыргызстандан болосузбу, Кыргызстандан боломуз деп, ошо Жусуп Бала атабыздын эмгектери жөнүндө сөз болдудан айтып берсем, алар менен көп билет экен. Алар ошо эмгекти изилдеп, анан ошол эң аксакал айтты да, негизи эле бактылуу эле экенсиң деп. Эмнеге десем, эки нерсени тең билет экен. Айкөл Манасты айтты, анан Жусуп Баласын атабызды айтты. Ушундай чакан элге дейт, ушунча көп нерсени Кудай берип коет экен деп айткан да. Ушул сөз көкүрөмдө калып калыптыр да, анда мен аябай жаш элем. Бүгүн Баласагындын идеялары кайрадан маанилүү. Бийлик менен элдин гармониясы, адилеттүүлүк, акылмандык жана адамдын коом алдындагы жогорку жоопкерчилиги. Әрине, Кудат Кубилик дастаны будан кийин да зерттеп билет. Болашак урпакка бул дастанын беретини өтө көп, өйткені жас урпакты тәрбиелеу, кандай айел алуу керек, кандай отбасы болуу керек, неке кандай болуу керек, тил маселелери, мемлекетти баскаруу маселелери барлыгы осы дастанда камтылган. Сондуктан да бул биздин түркү калктарынын сонау 11 гасырда жазылган, түркү тилинде жазылган үлкен дастаны бұл зерттеулер жалғаса беру керек деп ойлаймын. Мен енді осы форумға шақырған қырғыз халқына өте үлкен рахмет айтам. Осы конференцияны ұйымдастырып атқан Баласагын атындағы ұлттық университеттің ректорынан бастап, осы конференцияны ұйымдастыруға атсалысқан бүкіл өзіміздің әріптестерімізге үлкен рахметтер айтамын. Форумдун жүрүшүндө илимий баяндамалар, маданий изилдөөлөр жана глобалдык өзгөрүүлөр шартында түрк дүйнөсүнүн өнүгүүсүнө болгон заманбап көз караштар сунушталды. Форумдун Кыргыз Улуттук университетинин юбилейлик жылында уюштурулушу бул окуу жайдын салт менен жаңычылдыкты айкалыштырган алдыңкы илимий борбор катары ролун баса белгилейт. Түрк дүйнөсү жана Жусуп Баласагын 2-эл аралык форуму бул өткөн мурас келечек өнүгүүсүнүн пайдубалына айланган диалог аянтчасы.